өлкө башчыбыз Садыр Нуркожоевич менен Камчыбек Кыдыршаевичке кайрылам. Эми 2020 бери көп жылыштар болду. Социалдык маселелер, тартип, ОПГ, темир жол, мектеп, бала бакча, кыскасы өтө чоң иштер болду да. Аябай жакшы кетип атат да саясат. Бирок динге чектөө койгонуна мен каршымын да. Себеп дегенде мен өзүм алсам ушул 13-жылдан бери даватка чыгып турам. 40 күндө чыккам, 3 күн ай сайын кадимкидей ыйман суздашкана чыгып турам. Ыйманда илим алып чыгыш керек дейт да. Кайсы китепти окуп туруп анан чыгыш керек да, мисалы үчүнчү. Муну эми президентке баягы башын айландырып неме кылып атышы мүмкүн, бирок мен абдан каршымын да. Эгерде эшик такылдатуу жок дейт. Мисалы үчүн жөнөкөй эле шаардын ичинде жүрсөң, барып башка улуттардын же башка диндегилердин эшигин такылдатпайт. Бул бир. Экинчиден, факты менен муну үйдөгүлөр арызданыптыр деген болсо, ошол үйдө ыймансыздар болгон болот да, такылдатылбайт. Кыргызстан кичине эле да. Кудай буйрса ата бабаларыбыздан өтө чоң оолиялар чыккан. Ошондой чыгат буйрсачы. Эми жаратканга жакындагандан эч кандай мындай тескери жагын көрбөй атам. Буйрса ушул мыйзамды артка кайтарып алат деп ишенем. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Дават деген илимдүүлөр кылбайт. Муну жөнөкөй карапайым адамдар кылат да. Жөнөкөй карапайым барып туруп ыйман сөзүн сүйлөгөндө адамдардын өзүнө ыйманы көтөрүлөт. Ошо ким болбосун. Жаратканды мактай албагандар толтура 1 минут дагы мактай албагандар бар. Ошон үчүн бул ыйман жүрөктөн жүрөккө, көздөн көзгө жетет. Эгерде соцсеттерден баягы ыйман сөздөрүн угуйлатышат элдин баары эле, бирок кана мечиттер толгону, кана ыйман болгону, кабакты бүркөп, дагы эле ысырапкерчилик, тояштарда көрүп атабыз да. Шариятты дагы эле түшүнө элек. Мындан бир 15 жыл, 20 жыл мурда кантип дараталат деп сурашчу эле. Азыр элдин деңгээли өстү да. Мен элдин арасында жүрөм, даватка чыккандар менен сүйлөшөм. Бирок ушул даватты тыюу Америкада дагы жок, Европада дагы жок, Южный Кореяда дагы жок, мусулман эмес өлкөлөрдө. Ушул мыйзамды артка кайтарып алууну өтүнөм. Анан баягы дин үчүн күрөшүп неме кылган жокмун, мындай жөн эле өтүнүч катары айтып атам. Бул жерде дагы бир 2 жылдан шайлоо болот. Жапырт колдоо коет, ачык эле айтайынчы. Ачык эле айтайын, мен көбүн оюн билдим. Мен биз жаш бала эмеспиз. Ошо президентте дагы 56 жерде адамдардын өзүнө ыйманы көтөрүлөт. Ошо ким болбосун. Жаратканды мактай албагандар толтура 1 минут дагы мактай албагандар бар. Ошон үчүн бул ыйман жүрөктөн жүрөккө, көздөн көзгө жетет. Эгерде соцсеттерден баягы ыйман сөздөрүн угуйлатышат элдин баары эле, бирок кана мечиттер толгону, кана ыйман болгону, кабакты бүркөп, дагы эле ысырапкерчилик, тояштарда көрүп атабыз да. Шариятты дагы эле түшүнө элек. Мындан бир 15 жыл, 20 жыл мурда кантип дараталат деп сурашчу эле. Азыр элдин деңгээли өстү да. Мен элдин арасында жүрөм, даватка чыккандар менен сүйлөшөм. Бирок ушул даватты тыюу Америкада дагы жок, Европада дагы жок, Южный Кореяда дагы жок, мусулман эмес өлкөлөрдө. Ушул мыйзамды артка кайтарып алууну өтүнөм. Анан баягы дин үчүн күрөшүп неме кылган жокмун, мындай жөн эле өтүнүч катары айтып атам. Мен Эмбайевдин номерим 0551 091992 Кларашы деп чыгат. Сбербанкымдагы ошондой Кларашы деп чыгат.
Мен сиздерге кайрылып жатканымдын себеби ушул 6-7 жылдан бери ушул балам менен алектенип келип атам. Бул баламдын диагнозу гидросефалия. Түркия элине барып, буну операция кылдырышым үчүн $30.000 каражаты керектелет экен. Башка балдарды көрүп мен дагы ушул балам эшикке чыгып ойносо экен дейм. Кыргыз элим ушул Кайдыгер карабай ушул балама дагы жардам берип коюшуңуздарды өтүнөм. Ушул балам эл катары басып, жүгүрүп ойноп кетпесе дагы өз алдынча басып, өз алдынча тамак жеп калса дейм. Бул менен теңдүүлөр быйылкы жылы мектепке барганын көрүп, мен дагы ушул баламды жок дегенде ошолордун арасында ойноп калса экен деп ниет кылам. Кайдыгер карабайсыздар деп үмүт кылам. Мен өзүм ушул баламдын тынчтыгын ойлоп квартирада турам. Өзүм жалгыз бой энемин, 2 уулдун апасымын. Сапарга азыр эч нерсем жок. Өзүм жүгүрүп барып, идиш жууп, ара чоруда официанткалык кылып иштеп келем. Ушулардын кемкөсүн кылам. Ошондуктан сиздерден өтүнүп кетерим, ушул балама Кайдыгер карабай аз да болсо жардамыңыздарды берип, бизди дагы ошо Түркия элине барышыбызга себепчи болуп калышыңыздарды өтүнөм. Канчалаган инсандар жакшы болуп келип атат. Ошолордун катарында менин балам дагы жакшы болуп кетсе экен деп ниет кылам. Дуаңыздарды берип, ушул бизге дагы Кайдыгер карабай жардамыңыздарды берип коюшуңуздарды өтүнөм. Атам, бул жерде дагы бир 2 жылдан шайлоо болот. Жапырт колдоо коет, ачык эле айтайынчы. Ачык эле айтайын, мен көбүн оюн билдим. Мен биз жаш бала эмеспиз. Ушу президентте дагы 56 жерди кычыраган суукта кыдырып колдогонмун, күйүп жанып. Ошол себептен бул динге тийишпестен, азыр эми азыркы муфтий деле мындай таржымалын жакшы билбейм, өмүр баянын. Мүмкүн ошол бир уюмдан келсе керек. Ошол себептен ушуну токтотосун деген миңдеген, миллиондогон акча бөлүнсө керек деген менде ойлор болуп атат. Ошол себептен же дүйнөлүк банк Кыргызстандын карызын кечебиз деген да ойлор бар. Бул жерде мамлекеттен 1 сом алып туруп, табатчы чыгып, өзүнүн ыйманын көтөргөн жок. Ар бир өзүнүн чөнтөгүнөн, мисалы үчүн, ыйманга тоскоол болбош керек да. 2013-12 жылдан барып массовый түшүнө баштады да. Сооронбай Жээнбеков, мисалы үчүн Атамбаев, Мелис Мырзахматов, Камчыбек Кыдыршаев 2012 жылы Куранды кыргызчасын Куранды окуп чыкканын билем да. УКМКнын ошол тергөө абагында отурганда окуп чыккан толук билем да мен. Көбү жараткан тааныды. Ошондо муфтий Максат Тамыл эле, Максат Ажы Токтомушев. Ошол туугандар, мен айтайын дегеним, ыйманга чектөө болбош керек. Көрүп атабыз итак эле бузуку нерселер болуп атканын, көзүбүз менен көрүп атабыз. Тойлордо аял эркек бийлеп атканын, ыймандуу коом болобуз биз, мына эсенки мамлекеттен үлгү болобуз буюрса. Мен бул чоң тема, бул жөнүндө 1 саат, 2 саат деле жетпей калат. Эми мусулман баласы болгондон кийин чектеп койгон туура эмес. Мен ушуну бир терең дагы мындай бир айтып жеткирем, буюрса мыйзамды артка кайтарып алат деп ишенем. Рахмат барыңыздарга. Ассаламу алейкум.